Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кара Суу районунун Кара Суу шаарынын тургундары. Мен бүгүн ушул Кара Суу шаарынын борборундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы эс алуу багына келдим. Бул бакта 9 май майрамына карата атайын бир катар оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүптүр. Тагыраагында ушул кире беришиндеги дарбазасы, аркасы жаңыдан курулуптур. Ал эми бул жазуусу болсо атайын түндөсү жана турган камгалар менен жасалыптыр. Бул Кара Суу мен сени сүйөм деген буга чейин деле бар болчу. Бул болсо калкты тейлөө борбору ЗАГС. Бул парк негизи эс алуу багы. Көптөн бери мындай каралбай жатканда буга чейин көп маани берилбей көңүл сыртында калып келген. Бул жакта болсо эскилиги жеткен баягы СССРден калган бага ачылбаган Ала Тоо кинотеатры. Кышта бир иштемиш болонун анча иштей калды окшойт. Отургучтар урналары менен жасалган. Ал эми кире беришинде Өчпөй сот мемориалдык комплекс бар. Бул жерде эки чекесине мына ушундай үстүн навеске окшотуп, астына отургучтарды кылып тумбалар менен жасалыптыр. Бул жердин дизайны мурда бир аз башкачараак болчу. Азыр салыштырмалуу атайын мрамор кафелдер менен бир сыра жаңыланып. Бул жерде 3 жокердин эстелиги бар. Алар дагы бир сыра сырдалып реконструкциядан өтүптүр. Оң жакта Ооган согушу менен Баткен согушунун ардагерлери, ошолордун аттары жазылган, курман болгондордун. Ал эми сол жакта Улуу Ата Мекендик согуштагы курман болгондордун аттары жазылган. Булар ушул Кара Суу району Кара Суу шаарындагы ардагерлердин аттары түшүрүлүптүр. Алфавит боюнча кеткен көрүп турасыздар. Жалпысы 170 адам. Бул статуэттер буга чейин бар болчу. Быйыл ушу бир сыра жууп, тазалап, жаңылап, мындайча айтканда кичине көркүнө чыгарып коюштур. Бул жакта болсо бая мен айтып өткөндөй Ооган согушу, бул экөө. Бул болсо Баткен согушу. Ошол согушка катышып, анан кийин ошол согушта, анан кийин ошол пенсия курагына жетип каза болгондордун тизмелери. Парк негизинен эс алуу багы оңдоп түзөөгө муктаж болчу буга чейин. Ошол негизинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүптүр да. Мен бул жакта дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн. Бул жакта өзүнчө могул менимче Чернобыль апатынын курман болгондордун эстелиги болуш керек. Ал эми аркы БМП турган болсо Ооган согушу менен Баткен согушунун ардагерлери. Сасыкбаев, Алиев дейт эстеликтер. Нурдинов, Таштемиров дейт. Бул Ооган согушунун ардагерлеринин элесине арналып коюлган. Жусупалиев, Кулиев дейт. Бул ташты менимче ошол Баткенден алып келишсе керек. Эс алуу багынын кире беришинде мына ушундай чакан фастфуд, суу, балмуздак сатып турган күркө ачылган. Андан сырткары ортосунда көрүп турасыздар. Атайын күлө күчү жайгалтырып, эки чекесине ушул адамдар баса турган кылып оңдоп коюшкан. Эми бул азыр мындай тынч эле көрүнгөнү менен бир аз аттракциондор бар. Майрам күндөрү бул жерде бут басарга орун жок болуп калат. Анткени Кара Суу районунда билесиздер 450 миңден ашуун калк жашайт. Бул тротуарлар бул жактагы парктагы өзүнчө жаңы салынган былтыры. Аттракцион иштеп жатыр. Балдар үчүн атайын оюн зоок жайлары. Ал эми бул жакта болсо жайкы тренажер. Көрүп турганыңыздардай жаш балдар волейбол ойношот. Түндөсү деле биракта чырактар жанып турат. Жайкы тренажерлор. Атайын келип машыксаңыздар деле болот. Балдар үчүн, чоңдор үчүн деле.
Ошол менен бирге бул жакта ат эсиме чыктат, могул жерде бир нерсе деп атап атышат эле. Жерге жабышып турган бассейн. Муга кадимкидей суу чыгат. Айлампа түрүндө жасалган, бул жерде дагы көрүп турасыздар. Тегеретип олтургучтар орнотулган. Бул жагына дагы. А бул милициянын коомдук алдын алуу борбору. Уруша бергендер жараштыра турган жер болсо керек. А бул жер бассейн. То есть бассейн дедим го, эме фонтан. Жерден суу атылып чыгып турат мына. Ушундай. Буга чейин бул жакта жаңы аттракциондор жок болчу, бирок азыр мына фила келип калыптыр. Батуттар, чайник пиялалар менен анан мага окшогон лодка 5-6 адам келсе иштеп берет. Атайын улуттук балыктарга, орнаменттерге кичине басым жасалып, чүкөдөн атайын отургуч окшойт бул. Менимче отуруп көрсөтүлө болот. Түрдүү түстөргө боеп коюштур. Ал эми ошол коомдук алдын алуу борборунда жанында, ошол борбордун жанында бул жерде Кылым паркы деген жер бар. Кылым паркы бул жерде ушул Кара Суу районуна, Кара Суу шаарына дегеле ушул Кара Сууга эмгеги сиңген залкарлардын сүрөттөрү илиниптир. Эч ким эч качан унутулбайт. Бул жерде согуштун ардагерлери, эмгектин ардагерлери кыскасы бар. Абдулкаримов Маккамбай, Кара Суу району Телман айылынан Абдырайымов Абдыкасым. Бул мен чоң атам. Калгандары да ушул Кара Суу районунун тургундары Таштанов Женебек. Бул аксакал Кара Суу шаарынан болот эле. 2 жыл мурда көзү өтүп кетти. Калгандарына ушулар. Бир сөз менен айтканда, Кара Суунун каймактары деп айтсак болот да. Балким бизди көрүп аткандардын арасында ушулардын, ушул абалардын, аксакалдардын неберелери көрүп аткан чыгар. Мынакей. Бирден көрсөтүп коеюн. Ташиев Абдикерим дейт, Саипов Калык, Осмон Шопоков, Бедел Максытов дейт, Халбутаев Эргешбай, Ахмедов Абдыкадыр. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери экен булар. Эми албетте согуштан кайткандан кийин деле батыр аталарыбыз мындай колхоздо, эмгекте, тылда, биякта иштеп элге салым кошкон. Бул жактагы өзүнчө жайкы тренажер экен. Күн карама каршы тараптан чагылып аткандыктан бизге жакшы көрүнбөй турат. Атайын селкинчек. Бул жерде 2 тарабына отуруп ойносоңор болот. Импровизация болуп, жамбаш дейт кылыш керек. Көрүп турганыңыздардай Кара Суу районунда жаштар шаарында Кара Сууда келип ушинтип волейбол ойноп өздөрүнүн убакыттарын туура пайдаланат деп десек болот. Эми мен ар нерсени айтып тантыра бербейин. Токотер жерлерин, боло турган жерлерин көрсөтөйүн. Бул жакта атайын гүлдөр эгилиптир, көрүп турасыздар. Атайын узун болуп жол түшүптүр. Түндөсү баягы кыларга иш жок, басарга жер жок болгондор ушул жакка келе берсеңер болот экен. Кара Суу шаарындагылар. Бул былтыры мурдагы жылдары ушул курулуп бүттү окшойт. Кара Суу шаарындагы бул эң чоң эс алуу бактарынын бири да бул. Жомарт Бөкөнбаев залкар жазуучунун атына коюлган. Атайын олтургучтар, түнгү жарыктандыруулар. Арыз бир сыра чөбүн оруп коюптур. Муну ушул жердин кароолу малына коюн алып кетсе керек. Же бирөөгө сатабы билбейм аны. Мына ушундай эми ал жагын көрсөткөндө деле ушул мындай Оштогу Токтогул паркына окшогон мындай тыныч жер да. Майрам күндөрүнөн сырткары.